Саламаңыздар, кызырлуу кыргыз журтум, экемен элим. Көчмөн дүйнөнүн көнөргүс үлгүлөрүнүн бири, ырасымдарынын бири бул көч. Көч бир караганда журт которуу, конуш которуу, жай тандоо болуп көрүнүшү мүмкүн. Бирок дагы ушул көчтүн жүрүшү кыргыз дүйнөсүнүн даана үлгүсүн, кыргыз жашоосунун, кыргыз философиясынын, көркөм өнөрүнүн көйгөйлөрүн камтып турган. Бекерден кыргызда көч көрктүү болсун деп айтпаган жыгар. Анткени көчтүн көркү, көчтүн баркы дал ушул көчүп бараткан адамдардын жүргөн турганына тиешелүү. Жакшы жабдыгын атына токуп, жакшы кийимин кийинишип, көчмөн элдер көчүп баратканда өзүнүн нарктуулугун билдирген экен. Мына аз саамдардан кийин ушул кең Сары Өзөн чүйдүн чуңкурчак жайлоосунда байыркы кыргыз көчүнүн үлгүсүн көрсөтүлгөнү турат. Көчүбүз көрктүү болсун, көсөмдөрүбүз бөрктүү болсун, улууларыбыз нарктуу болсун, жаштарыбыз салттуу болсун, узак жолубуз арыбасын, жолубуз шыбыр болсун, жолдошубуз кыдыр болсун, жараткан теңир колдосун. Көптөн күткөн көчүбүз дагы башталды. Көч демекчи, эгерде заман тоого болсо, согуш болсо, жоокерчилик заман болсо, жол чалыш үчүн, алдыдагы көчтүн жолун тазалоо үчүн көчтүн алдында баатырлар, жоокерлер же эркек кишилер бастырган, жосом баскан. Ал эми азыр жосом байгерчилик тынч замандарда көчтү байбичелер энелер баштаган. Мына ошол байгерчилик заманды, тынчтык заманды ниет кылып, тилек кылып, бүгүнкү көчтү дагы байбичелер, энелер баштамакчы. Обласы боюнча эң бийик чоку 4996. Ягы аларча. Каналайдан чыккан. Арзы канагарган тандың. Кызылы бир бермек шурусун. Айрыбыз жакын болбогон. Колдон алып арзыкан көңүлүң жумшак эй жаздайсың. Арзыкан дейлиң менин ою каздайсың. Көйкөлүп басыба жүргөнүң көлдөгү сүзгөн каздайсың. Көч бул өмүр көчү. Кайсы бир акылман айткан экен, жашоонун өзү көч деп. Ансыңарындай адам баласынын төрөлгөндөн өлгөнгө чейинки, о дүйнөгө аттанга чейинки бардык сапарынын бардыгы бул көч дейт. Анткени ар бир жаз, ар бир күз,
бул өзү көчүп турган, аалам өзү көчүп тургандан кийин адамдын жашоосу да бул көч менен түздөн түз байланыштуу дейт. Мына ошондуктан бул көчкө кыргыздар өзгөчө маани берген дагы ушунданбы? Көчкө болгон нерсесинин бардыгын көрсөтүү үчүн, өзүнүн нарктуулугун, барктуулугун көрсөтүү үчүн ушул көчкө кадыресе камданып, бекем ынаным менен улуу көчүн баштаган экен. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биз Атамбели, Талыбай унаалары Арбай келдиби деп келген кошуна мурда келип конгон журттун даамсызып, аксыздырып атканын көрүп атабыз. Бул актын ичинде суусуну бар, мындай даамдары бар дегендей. Ошентип кыргыздын салты, кыргыздын меймандостугу мына ушунда экен, урматтуу көрүүчүлөр. Ар бир салт, ар бир нарк мына ушундай жөрөлгөлүү, ырым жөрөлгөлөр менен, ырасымдар менен уланмакчы. Акламini барбайып, атаң маназдардайып, эмиң элдин алдына, эми чыгып бар деле, эми кебин сал деле, айланайын калайык, канча жылдан бери карай, кынжыга колуң байланып, муну ошондо жанагы баш көтөргөн неренин ошо жерден жайланып, ата окуй дүнүйө кишендетип бутуңду, качырып баштан кутуңду, карагы тайга кандан азап көрүп сандалып, ушу жерге келгенсиң, так ошондон айдалып, айланайын калайык, так ошондо жанагы биришип балалы, өлгөн жандын барысы тирилишип балалы, атадан калган алато кайрылып кайра салалы, атадан калган жер экен так ошондо баралы, тирүү жаным турганда муну ошондо жанагы алдырып ийсем жеримди, таласып ийсем элимди, төбөсүң ачык көк урар, төшү түктүү жер урар, ак балтанын миз урар, так ошондо жанагы аталардын из урар, ак тулпардын чаң урар, аталардын кан урар, айланайын калайык, так ошондо жанагы таң агарып атканда, тараза жылдыз батканда, супа жылдыз салганда, ошондо жанагы козгол түбелдин алалы, алдыны көздөй салалы, азыркысын момундай камданышып алалы, ушу жерден өстүм деп, төрөлүп эми момундай эрежеге жеттим деп, киндик кесип кир жуган, кишиликке бел буган, кең Алтайдын төрүндө төрөлүп эми калдым деп. Каалабасаң калгыла, каалагандары баргыла, ушу жердин өзүндө муну ошондо жанагы көнүп эми калдым деп, эреженин өзүнө эми жете бардым деп, ойлогонун калгыла, так ошондо жанак кордук кылып көчүрүп, ушул күнгө жеткирип, так ошондо салды деп, алдыга манас салганда айдап эмиң алды деп, наалыш кылып салбагын, аны менен момундай балекетке калбайын. Кааласаңар калгыла, каалабасаң момундай атадан калган жер экен, ала тоого баргыла деп ошондо турганда, муну ошондо жанагы барысынын барысы так ошондо жамысы көчмөк болуп калыптыр, кээ бирөөсү момундай
Atkan emi jür albayım, ondo emi min albayım. Ata okuyduğunu 90'dan aşağı vardım dev. Muno sonda canağı, şu yerin özünde. Toprağı buyursun, şu yerin özünde. Sögüm emi jürulsun, dev o sondan oylanıp. Argımisi tolgonup, balamında kalsın dev. Kança durduk bu yerde, şu yerin özünde. Ata baba cereken, ezelteden bir kalay. Altay menen alato, göçüp jürgön eleken. Muno sonda canak, balam turup kalsın dev atanın görüdünü. Kalavasa varsın dev, argımısın argaysı. Geptin aytıp salıptır, onu menen canağı. Tağa arıp atkanda, göçmek bolup kalıptır. Kala turgan kalın el, kavlamana saldına. Tago sonda gelgeni, acıraşayak bergeni. Acıraşayak degen söz, o sol günden kalıptır. Ulanıp bizge salıptır, bunu sonun barısın. Atalar aytıp getiptir, ezelkiden ulanıp emkilerge jetiptir. Tago sonda surasan atanın görüdünü. Bunu sonda canak, tağa arıp atkanda, taraza cıldız batkanda, supa cıldız suyulup, jerge jarık koyulup. Emi göçtün aldı gozgoldu. Чокулары боюн тиреп улуу көккө керилгенин карачы кыргыз жердин, кере таштап жашоого кадамдарын темингенин карачы кыргыз элдин. Улуу журттун учугун улай кадырман кыргыз калкы өз каада салт нарк населин Чуңкурчак жайлоосунда көрсөтүүдө. Улуу көч шаңдуу келе жатат. Бул бир эле жолу жер которуу машакат эмес. Бул байыртан бери келе жаткан майрам, салт. Майрамга катарлаш кыргыздын улуттук оюндары, дүйнө термелткен комуз көөлөрү, колунан көөрү төгүлгөн уз чеберлердин буюм тайымдары да көрсөтүлөт. Анда эмесе улуу көч менен бирге сапарыбызды уласак. Asabatudan bölünbe, askerдің көзі көрінбе, желегі тудан бөлінбе, жердің көзі көрінбе, ақ қалпақ қырғыз мұра жұрт, улуу көчүн башташып, қозғолуп қалған кез екені, Topolu uçup toz bolup, Alato beşleri bizi boz bolup kalgan gezekeni. Asavatular açtalı varbın kızık baştalıp da koşundu karaça. Argın kırgız yurtundunu, emin aleşem kara toyu baştalı Göç başına karasa, haylanayın kalaya, anağın geptin salalık, tavuşundu karaçı, kırkekin urun bilecek, emin urup kalıp dıra, tavuşundu karaçı, boğul turgan alato görse gövül bölünüp görünmese jenilek gök askar toğday görünüp tavuşundu karaçı, beşten artık siyaga, jılgadan bulak kuyulup turgan bulbulak, görüp turgan pendegen haylanayın kalayak, evigen dayraday tuyuldun Karangıça bulgun жоқ, tavuşundu karaçı, törtülük maldım bari var, kambarata karayıra, koldup gelgen biregi, karasandan karaçı, sangaradan jılkı var, hırtıcağın karasa, ay tuyaktan buleken, ondan giyin karaçı, aça tuyağı eken, bilgen adam ge aytat, usu turgan kırgızdın berekesi de aytat, bilbegendir ge aytat, tavuşundu karaçı, argın kırgız muracırt, geçe tündөгөн жерге kırgızdın, tündügün açtap durup turgon жерге bu kırgız, ebi korgonun gana kurup turup, göçkönde tosun komdoşup, edelerin oңдошуп, tağoşundu karaçı, muğul turgan ulu göç, köçüp gelip kontemin aylan ayangalaya kongon yerin aytalı, ebi gana kepti salın. Kırgızdın ulu dölötü, Kırgızdın ulu manası. Kambakaydan aytılgan kasiyettin sanatı. Kammanas degen kim bolgon? Kadırı düýnüň eline bargan manas emesbe. Kulaçın bütün alamga jaygan manas emesbe.
Gödönünden ay köldük balbam manas emespe. Kan koşoydoy batırdı. Ulağan manas emespe. Dölötün ulu Kırgızstın kuragan manas emespe. Kılımdardın kadırın suragan manas emespe. Daloşol kan manastan ber karay, kılımdan beri Kırgızlar göçüp kongon el dalay. Göçmen Kırgız emespe, göröngösün alamga, tökkön Kırgız emespe. At jalından ara kaçan, ötkön Kırgız emespe. Kılımdarga kadırı, yetken Kırgız emespe. Kırgız degen kim bolgon, kıylagan atı dün bolgon. Baldarı batır şir bolgon, bapıragan el bolgon. Telegeyi teng bolgon, tengir degen el bolgon. Mına key kağılayın ağayın, göç gelatkan uvağı. Gödönü Kırgız kalkına töp gelatkan uvağı. Aygelecek başında apa gelgen uvağı. Aksakalı jay kalgan ata gelgenin uvağı. Kağılayın kalın jurt, göç gelgenin karaçı. Gödönünde göröngö töp gelgenin karaçı. Kılımdardan Kırgız el, göçtü ölötün saktagan. Güpüldötüp ırgıldıp, sözde ölötün saktagan. Akıl menen göröngö, esте ölötün saktagan. Günü tünü ırgıldıp, gepte ölötün saktagan. Alandıktan ağayın, namısıvız bar üçün. Kara kıldı kakjargan, kalısıvız bar üçün. Sağınbay sayakbaysındu, güpüldöp aytkan manasты. Davışıvız bar üçün, argımaksındu tuylagan. Arışıvız bar üçün, Kırgız bolup gelebis. Gödönüngde göröngö, söylötüң bar eldensin. Düngürötkön düynönö, dölötüң bar eldensin. Karayla kasiyetli Kırgız'tın kadırı var eldensin. Çerterengde saktalgan tamırı var eldensin. Asman degen jarkırap, jarığı var eldensin. Kasiyetli Kırgız'day kalıbı var elgensin. Göç gelatkan malında, tetigin araşan degen ayılda. Çunkurçak degen genjaylo, göç gelatkan uvağı. Karı menen yaşına, töp gelatkan uvağı. Barın karap oltursan, ey! Mingeni kulan atsımal. Timele jarkırap turgan malında. Kırgız'tın bar kadırın arı birinin jadında. Ezelten Kırgız uşintip göçkön eken ayılda. Oşolordun bardığı saktalıp turat tamırda. Jay kalgan göçtü ağayın, jadırap tosup alalı. Göçtün dağın ara kaçan, göykölüp dursun kavağı. Kırgız degen ezelten at tuyağı baskan jer. Çegarası bolup dur, eri olsa jatkan jer. Han ordosu bolup dur, bar peyli Kırgız'tın bar ordosu bolup dur. Göç gelip bugün karaçı, çunkur çaka konup dur. Kağılayın ağayın, göçke kulak salalı, göçke gözlü salalı. Görünüp kalacakta bul jerde, Kırgız göçtün karanı. Araşan degen ayılı, arabı para jatkanda. Eң ordobustan ara kaçan, haram işler bolbosun, adal işler ornosun. Ordobus olsun bakıtka, Kırgız'tın o miyin Kuday koldosun. Чуңкурчак жайлоосунда улуу кыргыз көчү келип конду. Айыр өркөч нарга жугартып, ак үйүн чечип бүт тартып. Эркек бала өңөрүп жеңекем көчтү баштаптыр. Катарланган төөсүнө калың килем, ак сандык, калайлуу кумган жез чөөгүн баарын жүктөп таштаптыр. Боз жорго минип болкулдап, күмүш түстүү ак кымкап, буларды кийип энекем көчтү жандап жылытып, энекем элди баштаптыр. Кыргыз
Кыздар адатта уруу болуп бир айылга биригип биргелешип көчүшкөн. Кыштоолору анча бийик эмес өрөөндүн шамал тийбеген ыктоо, коктук олотторуна, сууга жакын жана малга оттуу жерлерде болгон. Убактылуу чырпыктан, катуу жыгачтардан жасалган мал киргизиле турган кашааларга малдары киргизилди. Алаңгыча көч менен келген боз үйлөрдүн керегелери жайылып, түндүк көтөрүлө баштады. Үч 300 миң тиккен үйү бар, 3 ата уулу бийи бар. Үзүгүнүн баарысын ак манат менен тыштаткан, ууктарын учтаткан, учу сайын ууктун учуна манат тыштаткан, көчкөн сайын бүктөгөн, көлүктөргө жүктөгөн, көрбөгөндүн баарысы көзүн салып тиктеген деп Манас эпосунда кыргыздын ак өргөсүн дал ушундай сүрөттөйт. Ал эми Чуңкурчак жайлоосунда кыргыздын улуу көчү келип ак өргө тигилип жаткан мезгил. Элечек кыргыз аял затынын улуттук баш кийими. Колуктулар кийген элечектин маңдайы шурулданат. Бул шуру тартма элечек деп аталат. Элечектер кээде күмүш калдырган, күмүш желбирөөчтөр менен да чебер кооздолуп, укмуштай кыргакталат. Элечек формасы, кооздолушу жана кийилиши калк арасына таралыш таржымалы боюнча жергиликтүү өзгөчөлүктөргө ээ. Каз элечек бош таштап, катарлап төө көч баштап, кан жайлоо көчкө жарашкан деп жеңи жок айтып калтырган.
жөнөкөй кездеменин бир түрү. Боелбогон, агартылбаган жибек кездемени илгери эл торко дешчү. Мына ушундай жибек кездемеден бир канча кулач элечекке сарпталат. Элечек орогон бул абдан жакшы болду, мага аябай кызыктуу болду. Аябай ушу аягына чейин карап, таң калуу менен карап турдум. Түндүк түштүктүн эки вариантын көргөзүштү бул жерде. Ушу аябай жактым. Бул көч фестивалы деп Арашан айыл өкмөтүнүн демилгеси, Супаранын колдоосу менен ошол көч демилгесин өткөзүп жатабыз. Көчтүн мааниси бул тазалануу, журт которуу, же болбосо ошол жаздан жазга көчүп келип, жаздан аман эсен жайга жетүү, жайдан күзгө, күздөн кышка кайта ушундай бир айланып келүү. Мисалы Суу Самырда ушул күнгө чейин эле менин агаларым, туугандарым жайлоого ат менен көчүп жүрүшөт. Эгер ушинтип манеж жок болбосо биз деле чыгып ар кайсы жерде ат оюндарын көрсөтүп турат элек дейт. Анан ошонун чыгымына карабай манеж жасадык. Манежди мына көрүп турасыңар. Ошол цирктин ичиндеги манеждин размери ошонун бүт бардык жагын мировой стандарт 13 метр экен, диаметри 13 метр кылып жасадык. Ала кийиз жууркан ада койдун жүнүнөн, туш кийиз менен туурдук буда койдун жүнүнөн. Көрпөсү түктүү тон болот, үстүңө кийип алганда жылуулугу мол болот. Кышында суук тийгизбейт, кыш экенин билгизбейт. Элдик озеки чыгармачылыкта айтылгандай, элибиздин кийим-кечектери, урунган буюм-тайымдардын көпчүлүгү койдун жүнүнөн жасалып, бир чети жылуу болсо, бир чети абдан ыңгайлуу болгон. Ал эми күнүмдүк тиричиликте колдонулуучу буюм-тайымдар үчүн ийикте ийирилген жип абдан зарыл болгон. Эгер аз болгондо жиптерчи, анан ошо койдун жүнүн тытып, жакшынакай жууп тытып, анан жипке ылайыктап жасап алып, анан жип жасашканда, муну ичке да ийирген, калың да ийирген, шырдактын жээгине, жоонуна жана куржунга, төшөк көктөгөнгө көктөө жип, бүт баарын ушундан жасашканда. Жаргылчакка тарткан талкан өтө жагымдуу келет. Ток келип, наристе бөбөктөрдү бат ирдентет. Анын аш болумдуу болушунун себеби азык мында нукра даамын сактап, өзүнүн касиети менен ичилет. Жаргылчак таштан жасалган кол тегирмен. Бул кыргыз элибиздин көчмөн турмушунда абдан керектүү болгон. Мурунку көчмөн турмушта тегирмен жок болгондугуна байланыштуу мына ушундай кол тегирмен аркылуу, жаргылчак аркылуу унду, арпаны, буудайды, жүгөрүнү, тарууну майдалап тартып алышкан. Жаргылчак негизинен эки бөлүктөн турат. Астыңкы ташы жана үстүңкү ташы. Астыңкы ташы тегеренбейт, үстүңкү ташы айланат. Жаргылчактын ортосунда, эки таштын тең ортосунда көзөнөкчөсү бар. Көзөнөкчөсүнө биз данды салабыз. Данды салып аткан учурда айлана чөйрөсүнө чачпашыбыз керек. Майдаланган дан менен майдалана элеги буудай аралашпасы керек. Ошон үчүн акырын кылдаттык менен көзөнөкчөсүнө салабыз. Андан кийин жаргылчактын үстүңкү бетинде катуу жыгачтан орнотулган шимек бар. Ошо шимекти айландырганда эки таш бири-бирине сүрүлүшүп, анан жаргылчак тегеренип, салынган дан майдаланат. Чында мурки бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары кыргыз эли үчүн аябай ушу руханий байлыктын бир булагы болуп калгандай сезилди да. Биз азыр кыргыздын керемет жайлоолорунун бири Чуңкурчак жайлоосунда турабыз. Карап көзүң тойбойт. Анан ушунчалык кооздукту биз өзүбүздүн элибизге көрсөтүшүбүз керек экен. Биздин Маданият тарых тил каналы жетекчиси Назира Аалы кызынын жетекчилигинде биз өзүнчө чыгармачыл топ келип, ушунчалык жигердүүлүк менен иштеп жатат. Биздин ошол эмгегибиз элге арналат. Мен биякта Арашан айыл өкмөтүнүн башчысы Адашбасов Нурзаман.
быйылкы жыл Кыргыз Республикасынын президентинин ыйман адеп маданият жылына байланыштуу мына унутта калган ушу кылым карыткан кыргыз көчүн кайра жандандыруунун негизинде ушул ой келди да. Арашан элинин маанайы абдан жакшы, мындай абдан активдүү мамиле кылып атышат. Боз үйлөр келди, эски буюмдар келди, бенде мына шырдак, кийиз, ала кийиз баары келишти. Кымызды ичкенге бер, кызды сураганга бер деген улуу бабалардан калган кеп бар. Бул сөздүн түпкүрүн чечмелей турган болсок, кымызды сиңирип ичкенге, кызыңды кадырыңды билген адамга узат деген маанини туюнтат. Бээнин ууз сүтү абдан пайдалуу жана дарылык касиетке ээ. Чуңкурчак жайлоосунда атайын тосулган кашаалардын четинде бээлерди дагы атайын элдин алдына саап көргөзүп беришти. Ээр токум, ат токулгасы. Бул атка токуп минип кетүүгө керектүү буюмдардын жана шаймандардын жалпы аталышы. Ат токулгасына ээр, үзөңгү, канжыга, жүгөн, нокто, чылбыр, көмөлдүрүк, басмайыл, куюшкан, желдик, тердик, ишмектен сырткары көрпөчө, ат жабуу, үртүк, камчы кирет. Аталган буюм тайымдардын ар биринин өзүнүн ирети менен атка токуп минүү кыргыз жигитинин өнөрү. Чуңкурчак жайлоосунда атты мыкты жана тез токуу боюнча да жарыш өткөрүлдү. Азыр бизден катышкандардан 4 эле адам катышты ат токуу боюнча. Буга чейин баягы аттын ээрин жөн эле кандай ыкмада токулат, ошол жөнүндө көрсөтүп беришсе, бардык баягы тартылган фильмдерден көрсөк токулганы биринчи андайын бул деп кетет го. Мунусунда биз атайын ошо кичине кызыктуураак болсун деп, ошо атчандарды тизип туруп, ким биринчи атты токуп бүтсө, ошол жеңишке жетет деген максатта уюштурганбыз. Азыр ээр токуу боюнча Эсенбековдо мына бул биздин жигитибиз 40 секундада бүттү. Ээр токуу боюнча биринчи орунга жетти. Урматтуу президентибиз Алмазбек Шаршенович ошондой колдоп көчмөндөр оюнун бүткүл дүйнөгө таанытпадыбы? Анан биз дагы өзүбүз жөн отурбай ошондой иш-чараларды өткөрсөкпү деп, ар кандай иштерди уюштуруп буга чейин кичинекей иштерди уюштуруп келдик. Анан кийин ошо көчмөндөргө окшоштуруп бир кыргыздын эски бир көчүн кылсакпы деп, жаңылга барсакпы, каяка барсак деп баарыбыз чогулушуп алып, жаңылга барсак, жаңыл колдон буттан алып, чоң рахмат ушу жаңылга. Баарыбызды эметип, мен ушундай силерге спонсор болуп берейин, баардыгын кылып берейин, силер жардам кылгыла деп. Биз айылыбызга барып эмесек айылыбыздын баары түрөө көтөрүлүп, президентибизди колдоп, анан кийин ушул көчмөндөр оюнундай окшоштуруп кичине кыргыздын салтыбыз болгон ошо көчмөндөрдү жылда кылалы деген оюбуз бар да. Менин атым Санжар болот, Супаранын башкы ашпозчусу болом. Бүгүн биз бул жакта улуу көчтө кыргыздын улуттук тамактарын жасап атабыз. Илгертен бери келе жаткан беш бармактарды, курма чайды, кымыздардын баарын элдин баары остийсин деп даярдап жатабыз. Эл ушунча көп келгенде биз да аябай кубанычтабыз. Ушу илгерки жашоону көрөлү деп, ушу илгерки биздин ата бабабыз кандай көччү экен, ошо жашоону көрөлү деп келгенге аябай кубанычтамын. Бала кезде эми укчумун, чоң аталарым кетишчи, анан кийин бирок алар менен чогуу барганга мүмкүнчүлүк болбой калган, шаарга көчүп кеттик. Мына ымыркайыбыз уйкусу келип кыйналып баратат дегенде бөлөй берели, анан кийин ырымын жасап алабыз. Кана бисмиллахиррахманиррахим. Ата-бабаларыбыз ушул ак жолтой арча бешикке жатып эле эл баатыры журт ээси болуп келген. Ошо ата-бабаларыбыз жаткан ак жолтой арча бешикте балам арчадай узун өмүрлүү эр азамат бол, эли жеринди коргогон. Бешик энеси бек кармасын, умай энеси уйку берсин деп бөлөчүбүз. Кудайым ушул арчадай узун өмүр берсин, аңкыган жырт берсин, кулпурган өң берсин, арчанын жалынындай жалындаган барды өйдөп берсин балага. Ата энеси менен, эли журту менен аман болсун. Кыргыз элин, кыргыз жерин коргогон эр азамат болсун. Улуу көч келгенден кийин жаңы конушта ак өргө көтөрүлүп, үй тигилгиче баланы бешикке бөлөштү. Кана умайына уйку берсин, бешик энеси бек кармасын. Кайсыны айтам ба бала? Жаап койсун деп элин айтып атыр.
эшикке салып атканда 9-дап жабылчу, кап жабылчу. Жөн эле үй тигилгенге чейин жатат. Мына байкенин жанына туруп, бешикти көтөрүп, сен силер тазим кылып энелериңе ала коем балаңды ал, жүгүнүп, Кудай жалгасын балам, Кудай жалгасын. Кудай жалгасын балаң өмүрлүү бала болсун, бешик болсун, эк болсун. Кол өнөрчүлүктүн туу чокусу болгон туш кийиз, ала кийиз шырдактар Чуңкурчак жайлоосунда атайын тартылган кермеге кере жайылып, көргөндөрдүн көз жоосун алды. Ала кийиз күнүмдүк тиричиликте жерге салынуучу буюм. Түр салынып жасалган кийизди ала кийиз деп аташат. Ал кара койдун жүнүнөн жасалат. Ал эми шырдактар дагы кийизден жасалып, жерге салынуучу үй буюму. Туштук, туш кийиз, туш туурдук боз үйдүн керегесине, тамдын дубалына тартуу үчүн саймаланган кооздук буюм. Адегенде туш кийизди кийизге оюу, чийүү, көчөт түшүрүп жасаган. Чети кундуз менен көбөлөнгөн. Баш жагына шуру, бермет, акак таштар бастырылган. Koyların baradası жаңы Kırgız too meren osu деген ат менен азыр Kırgızstanda таанымал болуп өстүрүп келатабыз. Бул эми мен өзүм ишими бул иш менен бул ак кой менен алектенгениме 23 жыл болду. Ошондон бери ушул ак кой менен келатам. Бул негизинен биринчи жүн эт багыты. Жүнү мынакей 70-ши качество, жүнү ошо дүйнөлүк стандартка жооп бере турган жүн. Кыргыз эли көчмөн калк болгондуктан мал жанга жакын болгон. Тоо борлорунда жылкы, уй, кой кайтарып күнүмдүк жашоосун өткөрүп келишкен. Жай мезгилинде күн ысык болгондуктан койлордун жүнүн кыркып жеңилдетишкен. Ал эми жүндү да күнүмдүк тиричиликке пайдаланышкан. Мына ошол кой кыркуунуда таймаш катары санап, атайын сынактарды да уюштурушкан. Ким биринчи кыркып бүтсө, ошол адамга байге берилген. Бүгүнкү салтанатта да ушул өнөрдүн ээлери кой кыркып байгелерге ээ болушту. Ата-бабабыздан койдомо келгенде, өзүм 10 жаштан баштап кой кыркабыз. Мындай биринчи жолу катышыбыз. 14 мүнөттө. Өзүмдүн койлордун
7 мүнөттө кылчумун. Булар чөтө бөлөкчө койгон. Моякты чатындары суу кайча кирбейт, кеспейт. Коркосун кесип алам деп. Илгерки салтты, илгерки көчмөн элди кандай болгон ошону тааныталы деп, ошо өзгөчө кийинип, өзгөчө тиги оокаттарды алып келип, биз Кыргызстан өлкө болгондон кийин биздин өзүбүздүн тарыхыбыз бар, өзүбүздүн маданиятыбыз бар. Буюмдарды чогултуп атканда баары аракет кылышты. Пенсиядалар дагы, балдар дагы, жаштар дагы, айыл өкмөтү өзгөчө эмгеги күч ойлоп атабыз. Дагы мындан дагы сонун кылып, мындан дагы мурункулардын баарын эстеп, элге тааныштыралы деп атабыз жыл сайын. Дайыма эле өзүбүздүн улуттук кийимибизди кийип жүрсөк дейбиз. Мына бүгүн балдарыбызды, неберелерибизди, кыздарыбызды баарын ушу кийинтип келдик өзүбүздүн улуттук кийимибиз менен. Бул жоолук салынып, элечектерди кийип турганы өзүнчө эле бир кубаныч биздин эл үчүн. Баардыгы сүйүнүп, биринчи жолу болуп атат. Мындан ары дайыма улантабыз деген оюбуз чоң. Керемет жайлоо бар экен, Арашан айыл өкмөтүнө тиешелүү. Ушул жерге Супара этнокомплексинин негиздөөчүсү Табыл Дегенбердиев өзүнүн комплексин куруп атканда ушундай бир иш-чаралар өтөт бул жерде деп аябай тилек кылып, ниет кылып айтчу эле. Арашан айыл өкмөтү жана анын спикери Бакыт Нурзаман деген балдар ушу элдерди бириктирип, бир ушундай жакшы иш-чараларды уюштурсак болот эле деп анан биз дайыма сүйлөшүп турабыз да. Ал бийликтин өкүлчүлүктөрү, биз жеке ишкерлер, секторлор ушинтип анан чогуу бир иш-чара жасасак жакшы болот деп анан ушу көптөн бери башка региондордо жасалып жүрөт. Көч деген ГИС дүйнө фондунун жардамы менен ошол экени ушу жерге аябай ылайык көрдүм да. Анан ушу жерге көч өткөрсөк жакшы болот экен деп анан ушул иш-чараны демилгечин колдоп, бул негизи ушундай болуш керек. Мамлекет менен жеке секторлор чогулуп алып, ушундай чогуу эл үчүн жакшынакай майрам түзүп беришибиз керек да. Эми биздин ниетибиз боюнча бул салттуу бир жыл сайын өтө турган бир иш-чара болуп калсын деп аракет кылып атабыз. Мына бүгүн ушул тоюбуз өтсө, тойдон кийин дагы кандай элдер кабыл алат, жергиликтүү эл кандай кабыл алат, шаардан келген конокторубуз кандай кабыл алат, чет өлкөлүктөр кандай кабыл алат деп
күттүк эле абдан жакшы кабыл алышып, маанай жакшы болуп атат. Бул жыл сайын өтө турган иш-чара болчудай экен да. Мисалы ушул жака шаардан келип атышат. Шаардан көптөн бери каймактын даамын унутуп калгандар бар. Көптөн бери накта жайлоонун кымыздын даамын унутуп калгандар бар. Ошолордун баары келет, даам татат. Малчылардын болгон сүт азыктарын жана башка даамдуу жайлоонун тамактарын элдерге бергичекти өздөрүнүн бюджетин дагы камсыз кылып алат. Кыргыз элинин рухун ойготкон иш-чарада кыргыздын унутта калган улуу өнөрлөрү да көрсөтүлүп, ар бир атуулга өзүнчө өздөштүрүүгө болгон аракеттер көрсөтүлүп жатты. Боз үйдүн жип шууларына, сырт кийимге кооздук катары тагылуучу өрүлгөн боо кандай жол менен жасалаарына да күбө болдук. Бул боо 4 кыр деп аталат. Максималдуу жиптин саны 7 жип алынат. Баш бармак менен өтө ыңгайсыз, ошон үчүн булар иштелбейт, колдонулбайт. 8 манжай, 1 чыпалак бош. Бош чыпалак менен жип теребиз биз. Астыңкыларынан мынтип илип алып, эң үстүнкү жипти ортосунан киргизип, бияка илип кетебиз. Эми сол колубуздун чыпалагын бошотобуз. Ушинтип жип аяктаганча өрүп кете беребиз. Баардык керектүү боолорго эле пайдалана берет. Белдемчинин боосуна, топчу илгенге, илгичтерге. Мисалы 4 бурчтуу деп атасыз, 4 бурчтуу деп атасыз. Дагы кандай түрлөрү бар? Бул 4 түр, дагы тандайча деген боо бар, ал жалбак. Алар деле ушул жол менен окшош кетет ошондой. Жалгыз киши жасап атканда, мисалы бул жерин кандай кылып жасайт? Керегеге бир жерге байлап алып, токой берсе болот. Эми кыргыздын өткөн тарыхын, өткөн салт санасын, ушундай этнографиялык өзгөчөлүгүн азыр көрүш чанда эле болуп калды. Өзгөчө шаардын айланасында ушундай Чуңкурчак деген жайлоодо өтүшү, мына шаардыктардын баардыгы келип, аны көрүп, өткөндөгү көч кандай болгонун, эрежелери кандай болгонун, биринчи ким, андан артында ким, ошолордун баардык эрежелерин көрүп, анан кыз куумай, көк бөрү, ушундай бир өзүнчө бир ат оюндарын көргөн бул өзүнчө эле керемет. Мына Чуңкурчактын баралына келип толуп турган мезгили, анан ушу шаардыктар шаарды ысып күйүп отурбай, ошол кыргыздын нукура салттарын ушул жерде келип көрүп аткандыгы өзгөчө бир көрүнүш. Биз баягы өткөндөгүбүздү терең билбесек, өткөндөгүбүздү эстебесек, ошондон бир азык албасак, анда биз руханий жактан жакыр өткөн тарыхыбызга мындай кайдыгер карап калабыз. Мына бүгүн ошол өткөн тарыхыбызды кайрадан көрүп атабыз, көз алдыбыздан келип атат. Анан бул буюрса бизге жан дүйнөбүзгө жакшы бир азык болуп берет. Бүгүн өзүмдүн ата энем менен келгем бияка. Мен мурундай көп деле калпак кийчүмөмүн, азыр мындайларды улуттук мындай оюндарды көргөндөн кийин мындай көп апа байкелерди ошондой патриот сезим ойгонду. Ошо мындан ары мындай калпак кийге келип кандай айтсам, мындай шаарда деле ошо ойлойм калпак кийип ушундай кыргыз улуттук кийимдерди кийип жүрсө жакшы эле болот эле. Азыр жалпы бардыңыздардын алдыңыздарга болуп көрбөгөндөй кубанычты, болуп көрбөгөндөй бир жогорку деңгээлдеги көзөмөлдөрдү тартуулайлы деп отурабыз. Анда ат үстүндө шамалдай ойногон кыргыздын эр жигиттерин чакыралы, мына ушул аренага улуттук кыргыз циркинин жалпы жигиттерин чакыралы. Бегалы мырза баштаган шамалдай тез ат үстүндөгү жигиттерди чакырып алалы.
шаттығын дал ушундай тойлоңуз. Келе бербес ыңгайга мындай шаттыгың кайда, ойноңуздар агайын бийлеңиздер мындайда. Бийле жигиттер, жанып турган үмүттөр, чыкмайынча токтобо маңдайыңдан тунук бер. Бийле кыздар буралы, бирге сайран куралы, жанындасын от сезим, жүрөк турсун кубанып. Эй, кара жорго бийлеңиз, той десе да койбоңуз, бош жүрөктү шаттыгын дал ушундай тойлоңуз. Келе бербес ыңгайга мындай шаттыгың кайда, ойноңуздар агайын бийлеңиздер мындайда. Kızlarımız nazdansın, yürek kılın bozgosun. Görgön кезде жигиттер талып түшү жаздасın. Aşıklarga dil katып, yürektörдү жыргатып. Kızga жигит кошулуп, бийлөө деген бир бакыт. Эй, кара жорго бийлеңиз, той десе да койбоңуз, бош жүрөктү шаттыгын дал ушундай тойлоңуз. Келе бербес ыңгайга мындай шаттыгың кайда, ойноңуздар агайын бийлеңиздер мындайда. Бийле суугуз, бийлегенден талбаңыз, былкылдасын муунуңуз, кырсылдасын манжаңыз. Бийле жеңе бийлегин, мына тойлор күн келди, саламаттуу агабыз бийге тартсын жеңенди. Кара жорго бийлеңиз, той десе да койбоңуз, бош жүрөктү шаттыгын дал ушундай тойлоңуз. Келе бербес ыңгайга мындай шаттыгың кайда, ойноңуздар агайын бийлеңиздер мындайда. Мындай шаттыгың кайда, ойноңуздар агайын бийлеңиздер мындайда. Кара жорго болбосо, бидің көркү келеби, ала тосу болбосо, жерин көркө келеби, ак калпагы болбосо, кыргыз көркө келеби, кара жорго болбосо, бидің көркү келеби. Кара жорго бийлеңиз, той десе да койбоңуз, бош жүрөктү шаттыгын дал ошондой тойлоңуз. Келе бербес ыргайра, мында шаттык күн кайда, ойноңуздар чама жор, бийлеңиздер мындайда. Тигил турган бой жеткен, сүйкүмдүсүң менеген, талай жигиттин жүрөктөрүн сүйлөткөн. Кыздар шондой наздансын, жүрөк кылын козгосун, көргөн кезде жигитиң агып түшө жаздасын. Кара жорго бийлеңиз, той десе да койбоңуз, бош жүрөктү шаттыгын дал ошондой тойлоңуз. Келе бербес ыргайра, мындай шаттык күн кайда, ойноңуздар жама. Кара жорго болбосо, бидің көркү келеби, ала тосу болбосо, жерин көркө келеби, ак калпагы болбосо, кыргыз көркө келеби, кара жорго болбосо, бидің көркү келеби. Кара жорго бийлеңиз, той десе да койбоңуз, бош жүрөктү шаттыгын дал ошондой тойлоңуз. Келе бербес ыргайра, мында шаттык күн кайда, ойноңуздар чама жор, бийлеңиздер мындайда. Тигил турган бой жеткен, сүйкүмдүсүң менеген, талай жигиттин жүрөктөрүн сүйлөткөн. Кыздар шондой наздансын, жүрөк кылын козгосун, көргөн кезде жигитиң
агып түшө жаздасың. Кара жорго бийлеңиз, той десе да койбоңуз. Кара жорго болбосо тойдун көркү келеби. Кара жорго, кара жорго, кара жорго, кара жорго. Кара жорго бийлеңиз, той десе да койбоңуз. Кош жүрөктүн шаттыгын дал ошондой тойлоңуз. Келе берме сыр кайра, мындай шаттык күн кайда. Ойноңуздар жама жорт, бийлеңиздер мындайда. Талчыбыктай сулуулар, жигит көркүң эмеспи? Жарчыларын жар салса, тойдун көркүң эмеспи? Бийле бийле жигиттер, жанып турган үмүттөр, чыкмайынча топтобо, маңдайыңдан тунук тер. Кара жорго бийлеңиз, кой десе да койбоңуз. Кош жүрөктүн шаттыгын дал ошентип тойлоңуз. Келе берме сыр кайра, мындай шаттык күн кайда. Ойноңуздар жама жар, бийлеңиздер мындайда. Кара жорго болбосо, бийлин көркү келеби. Ала тосу болбосо, жерин көркү келеби. Ак калпагы болбосо, кыргыз көркү келеби. Кара жорго болбосо, бийлин көркү келеби. Кара жорго, кара жорго, кара жорго бийлеңиз, той десе да койбоңуз. Кош жүрөктүн шаттыгын дал ошондой тойлоңуз. Келе берме сыр кайра, мында шаттык күн кайда. Ойноңуздар жама жор, бийлеңиздер мындайда. Тигил турган бой жеткен, сүйкүмдү сүңденеген. Талай жигиттин жүрөктөрүн сүйлөткөн. Кыздар шондой наздансын, жүрөк кылын козгосун. Көргөн кезде жигитиң агып түшө жаздасың. Кара жорго бийлеңиз, той десе да койбоңуз. Кош жүрөктүн шаттыгын дал ошондой тойлоңуз. Келе берме сыр кайра, мындай шаттык күн кайда. Ойноңуздар жама жор, бийлеңиздер мындайда. Кара жорго болбосо, бийлин көркү келеби. Ошедек көйнөк кийбесе, кыздын көркү келеби. Кан эмесе жолдоштор, бириң болгон той баштар. Кара жорго болбосо, тойдун көркү келеби. Кара жорго, кара жорго, кара жорго, кара жорго. Кара жорго бийлеңиз, той десе да койбоңуз. Кош жүрөктүн шаттыгын дал ошондой тойлоңуз. Келе берме сыр кайра, мындай шаттык күн кайда. Ойноңуздар жама жорт, бийлеңиздер мындайда. Талчыбыктай сулуулар, жигит көркүң эмеспи? Жарчыларын жар салса, тойдун көркүң эмеспи? Бийле бийле жигиттер, жанып турган үмүттөр, чыкмайынча топтобо, маңдайыңдан тунук тер. Кара жорго, кара жорго, кара жорго бийлеңиз, кой десе да койбоңуз. Кош жүрөктүн шаттыгын дал ошентип тойлоңуз. Келе берме сыр кайра, мындай шаттык күн кайда. Ойноңуздар жама жар, бийлеңиздер мындайда.
бейсамай деген жакшы жөрөлгөлөрдү кылып атасыздар. Бул аябай жакшы. Кийинки муундарга биз го эми кичине көрүп калганбыз муну. Азыр бизден кийинки муундар муну даже элестете алышпайт жаш балдар. Азыр интернет болуп эле баардыгы бүт эле чукуп алып эле интернеттен көрүп атат. Интернеттен эмес, келип ушул жерден көрүп ушундай иш-чаралар тез болуп турса, биздин кыргыздын өзүнүн урук адаты, сана эмеси, адептери, балдардын тарбиялары да жакшы болмок да. Абдан суктануу менен бүгүн жаштарыбыз карап атат. Биздин канчалык бай жана терең маданиятыбыз бар экенин. Былтыр мынакей көчмөндөр оюндарын өткөргөндөн кийин жаштардын күнүмдүк жашоосунда канчалык таасир тийгизерин көрбөдүкпү? Көптөгөн жаштарыбыз, чет элден жүргөн жаштарыбыз, Кыргызстандын ичинде башка жерге барып иштейм, кетем деген жаштарыбыз ошол жерде суктануу менен айтып атты да, биздин ушундай маданиятыбыз бар экенин бул убакка чейин көрбөптүрүк, билбептирик. Биз ушул жерде жашайбыз, ушул жерге өзүбүздүн жерибизде жашап, чоң баягы салымыбызды кошобуз деген өздөрүнүн ойлорун айтышып атты да. Бул мен ойлойм, ушундай иш-чаралардын деңгээлинин жылдан жылга өсүшү ошо кыргыздын баягы кайра тарыхынын, кайра маданиятынын келишине алып келет деп. Алдын карап жүк жейдиң, артын карап үй тиктиң деп айтылуу жеңи жок атабыз ырдагандай, жыйылган жүккө карап кожо экенин үй тиричилигине кандай экенин баамдап билишкен. Жүк бул үй эмеректеринин бир бүтүмү. Жүк жыйуу мурун негизинен боз үйгө шартташкан. Анын эң алдына жүк такта орнотулуп, буга чачылуу кара терме, кажары терме, таар же килем жабылып, жагдан сандык орун алат. Жүк түрмөктөлө бүктөлүп, төргө үст-үстүнө жыйылган ала кийиз, журкан, көлдөлөң, төшөк жаздыктар катары менен жыйылат. Жүктүн жакшынакай жыйылышы үйдүн ичине өзүнчө ажайып кооздук тартуулайт. Кыз келиндер жүктү кынаптап жыюусу аркылуу кирип чыккандарга өзүнүн үйдү таза тутуусун, адептүүлүгүн, чеберчилиги жана табигый маданиятын көрсөткөн. Кыргыз көчү менен келген журт орун алып, жүк жыйылып, жыйылган жүккө карата атайын калыстар өз баасын берди. Элибизде 2 учурда каралган. 2 учурда жыйылат. Кызды турмушка берип атканда, септе көрсөтүп атканда ошо кайсиңдисин жаат жеңеси. Анан экинчи учур келиндин себи келип атканда, жыйылат. 3 эреже менен жыйылат. Бөртүп жыйылат, кертип жыйылат, себелеп жыйылат. Бөртүп жыйылат дегени бул өзү эң мындай толук сеп менен айтылат жыйылганы. Үстүңкү журкан төшөгү, анан астына төшөлө турганы, анан азыраак сандык кийим кечелери менен. Ошону себелеп деп коет да, себи келет, себелеп деп коет. Атам түрүгесинде ушуну айылдын деңгээлинде ушуну баштады эле. Бул фестиваль эми мындан кийин да уланып туруш керек негизи. Бул тиги ушу Арашан айыл өкмөтү, анан кийин бул Супаранын эле жааматы эмес, бул жалаң ушу кыргыздар ушуну улансак, тоо туризми баягы ушу өнүгөт деп ойлойм да. Эми мындай эле айылдар толтура бизде. Бул Кыргызстанда тоолуу район болгондон баягы көздүн ар бир айыл ушундай фестиваль өткөрсө сон болот да. Ошондо туристтер келет, анан кийин баягы тоо туризми өнүгүп, ошол аркасы менен ушул Кыргызстаныбыздын бир өнүгө турган бир мажбур түзөт да. Бул менин неберем Перизат. Бул көчтө ат минип, ошо көч менен кошо келдик. Биз кийиз дүйнө көчмөн руху фондунун катышуучуларыбыз.
биз ушул кийип турган кийимдерибиздин баарын өзүбүз колго тигип, элечекти дагы колго оротуп, нукура кийим менен келдик. Биз андан тышкары биякта дагы окуу элдерге үйрөтүүлөрдү көбүрөөк көрсөтүп атабыз. Керме сайма, ийик ийрүү, талкан тартуу, жаргылчак менен ошо илгерки байыркы биздин апаларыбыз, энелерибиз кандай жумуштарды жасаша, ошол нерселердин баарын биз элдерге таратканга, элдерге жайылтканга, ушундай кенен жакшынакай ыңгайлуу кийимдер менен аракет кылып атабыз да. Калдайган калктын алдында мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, Ала тоодон жер басып, бел ашып, улуу көч келди. Мына ушу көчтүн алдында келген көч башына сөз берели. Тактап айтканда, мына ушул улуу көчтүн алдында Байдаш агабыз, албетте Алмагүл эжекебиз өзүнүн үй бүлөсү, мал жаны менен келди. Азыр эмдиги жылкы көч башында келүүчү биздин жол башчыбызга атайын көч куржунун өткөрүп берүү жүйөсүн ишке ашыралы. Анда кол чабуулар менен көч башында келген Байдаш абабызга сөз берели. Тойго келген коноктор саламатсыздарбы? Биз ушу көчтү атабыздан келаткан салтты колдоп, биз ушу көчүрүп, ушу көчмө көчтү. Эртемеден чыккан ушу түш бешимге чейин көчүп ушака көчүп келдик. Атабыздан келаткан ырым-жырымды калтырбай, салтыбызды ар дайым колдоп жүрөлү. Өзүбүз колдоп, неберебизге, уулубузга колдоп үйрөтүп, ар дайым ушу кыргызыбыз узун сапар көп жашап, ушуреки жайлоодо кандай көрктүү жашаса, кыргыз элибиз ушундай чалкы эле жашай берели. Аман болуңуздар. Анда месе Капарбек агабыздын үй бүлөсүнө ушул көч куржунун жана сертификатты тапшырып коелу. Биздин атабадан келаткан ырым-жырымызды ушу кыргыздын куржун эмесин ушу кийинки көч эмдиги жылкы Кудай буйруса баарыбыз аман эсен болсок, ушу көчтө дагы бир жолу жолугушуп аман эсен бололу баарыбыздан. Аман болуңуздар. Той үстүндө жүрүңүздөр. Капарбек атабыздын үй бүлөсүнө өткөрүп берди. Эми Бибиреже жакшынакай бир эки ооз ак тилегибизди айтып, ыраазычылык билдирип коебуз. Кудай буйруса аман эсен ушу көчтү кайра улантып өткөзөлүк. Эстафетаны алып атканыбызга чоң ыраазыбыз. Кыздын 40 чачы улуу деп эл оозунда айтылгандай, кыргыз элинин кудурети күчтүү аял заты кыз баланын чачына наристе кезинен тарта кам көрө билген. Алгаш чачы өсүп баштаганда чымчып айлап, андан соң кыз баланын чачы өрүмгө жарап калганда саам айынан тарта 6 жылда аркан болуп, 7 жылда желе болсун деген аруу тилектерин айтып 5 көкүл өргөн. Кызга көрк берип турат, чач адамдын көркү, кыздардын көркү чач менен. Анан өрүмгө пока өрүүгө жарай элек болгондуктан муну чымчып ырым кылып чымчып байлайбыз деп чымчып байлап баштайт. Анан бул өрүмгө жарап калгандан баштап анан тигине саамайдан баштап саамай чач кылып өрөт. Азыр ырымдап один айдын чачын чымчып байлап коелук. Мына чачы чымчып байлаганга жарап калган. Өргөнгө болбойт менеге. Өргөнгө болбойт экен, ошо сен чачыңды чымчып байлаганга жарайт экен. Чымчып анан жакшы кылып байлап коюп атпайсызбы? Өргөнгө жетпей атат, өскөндө өрөбүз. Негизинен кыздын чачын ырым кылып, журттун сыйлуу байбичесин өрдүрүп, бата алып, өргөн соң колун май менен майлап, белек бечкегин берген. Кыз баланын чачын өрүүдө да өзгөчө салттар бар. Маселен, наристенин чачын тайларын алып барып, ар бир өрүмгө каалоо тилектерин айтып өрүп, чачынын учуна жеңил күмүштөн жасалган акак шуруу менен шөкөттөлгөн кооздуктарды таккан. Көргүлө, мынакей. Ошо нукура өрүлгөндөгү кыргыздын кызынын чачы болуп атат. Мынакей, мунун чачы деле жоон эле экен, узун эле. Мына алдына бир деле койгон, мынандай кылып эле. Алдына бир эле, мына. Мына өлөкү. Анан мына бул кол турмаш деп койчу экен. Илгери кыздардын чачы
адеп ылдый болгон сайын тартылбасын деп анан ашемдик үчүн мындай колтурмаш деп момунту жасашкан экен. Кылым карыткан кыргыз көчүндө атайын секелек кыздардын чачын 5 көкүл өрүү боюнча сынак жарыяланып, келген коноктор арасында кызуу таймаш жүрдү. Сынакта атайын калыстар тобу өз бааларын берип, ар бир өрүмгө өз сындарын айтышты. Деген дагы улуттук салттын эң чоң болуп атпайбы? Кыздардын чачын саксаңдатып койгон эмес илгери. А дегенде эле кичине эле эми тамтың баскан кезинде эле төбөсүнө такыядай койчу. Андан кийин төбөсүнө койгондон кийин ал кичине саксаңдатпай аны дагы өрүп бир 4 бөлөк өрүп, 2 тарабын 3төн 6-ны деле өрүп, анан маңдайына чейин өрүп, кичине эле кашына жеткирбей эле экелей мерилсе деп койчу. Экелей мерилгенде эле өрө баштаган. Кысылып чачта жакшы өсөт деп. Анан кийин 5 көкүл кыз экен, 40 өрүм экен деген. Эми сөзсүз эле 40ка жеткирчү эле. Бир кыздын чачы калыңыраак, бирөөнүкү жукараак болот. Мына маңдайды бөлгөндүн дагы ырымы бар. Мына 2 каштын ортосу менен кезигени болжолдоп туруп түз бөлүп, анан кийин бул жерди мындай айнан бөлөт. Тура өрүлүп келе жатыптыр да. Маңдайында түз бөлүптүр. Чочу түбөлө чоң нелер түйдей кийсе эле такыр эле шилекей жабыша калгандай сезип жүрүптүрбүз. Мынакей. Мына учуна келгенде. Оңго эмерет, ичке эмерет, кол ичке кайрылат деген сөз бар эмеспи? Болжогону 40 күнү, эртеңки күн болуптур. Манас болуптур, маназатка конуптур. Эди балы чу этип, аты болсун манас деп, Ала Таала сактасын. Манастын улуу Семетей, башында түлкү тебетей. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда болуп жер жаңы. Ары баланар ишер, ит дагытып курс салып. Бабаңардын жомогун баштабасак болобу? Бүгүнкү иш-чарада кичинекей бөбөктөрүбүзгө да кызыктуу таймаштарды уюштуруп, алардын көз карашы менен фестивалды кагаз бетине түшүрүп, керемет сүрөткө айлантышты. Анан бул жерде бүгүнкү салтанатка байланыштуу эле биз деген ушул салтанатты балдардын көзү менен байкап көрөлү деп сүрөт конкурсун уюштурганбыз. Азыр деген ошол сүрөт конкурсу жүрүп жаткан кези бул жерде. Бул сүрөттүн темасы бул жерде Чуңкурчак көчү 2017. Ошол темада биз балдарга деген өзүңөрдүн бүгүнкү көч башталгандан баштап болгон көргөнүңүздөрдү сиздердин сүрөттөрүңүздөргө чагылыштыруусын сурадык.
Тушоо кесүү тою. Батыраак бассын деген ниет менен тамтуң баскан баланын бутуна байланган жипти кесүү ырымы. Баланын тушоосун кесүү үчүн ата-энеси айылдагы элди чакырып той өткөрөт. Чогулган элдин алдында айылдын ардактуу карыясы тушоосу кесиле турган баланын бутун ала жип менен байлап, бир канча аралыктан чуркатып жарыштырат. Кыргыз элинде ымыркайга арналган эң маанилүү салттардын бири тушоо кесүү. Тушоо кесүүдө баланын бутуна ала жип байланып, турмушта кезиге турчу ар кандай кырдаалдарды жеңе билсин деген максатта. Жарышка катышуучуларды чуркай турган жердин башталышына алып барып тизет да чуркоого белги берилет. Башкаруучу марада туруп, жарышка катышуучулар марага жарыша чуркап келишет. Баланын ата-энеси кармап, тушоону жарышта биринчи болуп келген бала кесет. Тушоону кескен бычакты же макини ошол бала алат. Баланын тушоосу кесилгенден кийин аны жаш балдар колтугунан сүйөй кармап, тай-тай жетелеп, сен да биздей жүгүрүп жүргүн деген каалоо сөздөрүн айтышат. Көч менен келген тамтуң баскан ымыркайдын да тушоосу кесилип, ак сакалдар бата тилешти. Жаратып жашоо берген арча бешик термитип ал делип баккан энем угулат кулагыма рулакта жалынып кагылганым акыл экен тодо экен бейпил экен балаңа сезимиң чексиз экен акыл экен тодо экен бейпил экен балаңа сезимиң чексиз экен Беликең ак көңүл ардагым асыл энем бүт дүйнө энеде арузат болсо экен бүт дүйнө болсо эне тилегинидей эненин мериминдей өмүр экен ырызык экен бакыт экен жакшылык эненин тилеги экен өмүр экен ырызык экен бакыт экен жакшылык эненин тилеги экен Өмүрдү бир өзүң адамга жаратсаң да ак сүтүңдөн турган сый тагарып адамыңда сезбестен улуулугуң моңурайсың жарык нур таратсаң да ыйык экен аруу экен бата экен канткенде ак сүтүң актар экен ыйык экен аруу экен бакыт экен канткенде ак сүтүң актар экен канткенде ак сүтүң актар экен Ар бир эл
өзүнүн салты, үрп адаты менен гана эмес, өздөрүнө тиешелүү болгон улуттук оюндар менен да айырмаланат. Ат жалында эркин ойноп, көчүп конуп жүрүүгө шай жаралган жоокер элдин кулк мүнөзүнө, улуттук өзгөчөлүгүнө жараша сандаган кыймылдуу оюндарды ойлоп табышкан. Эл тагдырына көмөктөш оюндар адам коомунун бардык мезгилдеринде өмүр сүрүп, доордун өнүгүшүнө, өзгөрүшүнө, талабына жараша жаңыланып, алымча кошумчаланып, ар кандай сапаттарга, түрлөргө өтүп, түбөлүктүү жашоосун улантып келет. Элдик маданияттын, дөөлөттүн айныгыс бөлүгүнө айланган. Ага умтулган адамзат доорунун өзгөргүс жолдошу болгон. Баарынан да калкты дене түзүлүш жактан четкилең тарбиялоодо, ооздукка, сулуулукка умтулууда бирден бир курал бул кыймылдуу оюндар, өркүүлөр, салт санжыралар болгонун эч ким тана албас. Эл канчалык көчмөн өмүр сүрүп, калың калктын башынан өткөргөн өмүрдүн элесин унутулгус кылып, оюн өнөрүндө калтырып, келечек урмактарга белек катары сактап келипти. Ар бир оюнду өткөрүүдө ага катышууга оюнчулардын жаш курактарын, даярдыктарын, жекече өзгөчөлүктөрүн, жынысын, оюнда колдонулуучу аспаптарды, оюн өткөрүлүүчү жайларды эсепке албай коюуга болбойт. Эл болгон соң ой тилеги, умтулуусу, үмүтү, жакшылык жамандыгы окшош эмеспи? Ошондуктан кээ бир оюндардын аттары, ойнолушу башка калктын оюндарына окшош болушу да табигый нерсе. Айрыкча коңшулаш Орто Азия жана Казакстан элинен окшош оюндарды азбы көппү жолуктурууга мүмкүн. Чуңкурчак жайлоосунда өткөрүлүп жаткан фестивалда кыргыз элинен тиешелүү болгон оюндар ойнолду. Алардын ичинен 5 таш, же топ таш, жаш балдардын, көбүнчө кыздардын чакмакка окшогон оюну. Аны ойногонго 2ден көбүрөөк балдар катышат. Оюнга катышкандардын бир тарабынан бирөө колундагы таштарды жерге чачат. Арасынан бир ташты алып, аны жогору ыргытып, ал жогортон келгече жерден бир таш алып, ыргытылган ташын тосуп алат. Жыдыбай жердеги 4-төнү бирден алып, оюнун улантып, 2ден, 3дөн, акыры 4-төнү чогуу бир жолу алып утат. Таяк тартыш дүйнөдө масс рестлинг деп аталган. Бул оюн спортчунун абдан күчтүү болуусун талап кылган, өтө сейрек учуруучу оюн. Ата айтып тургандай, эки оюнчу бетме-бет отуруп, ортодогу тактага тамандарын териштирет да, атаандашынан таякты тартып алууга аракеттенет. Белдеш калыстын ышкырыгы менен башталат. Таякты атаандашынан сууруп алган спортчу жеңүүчү аталат. Ар бир таймаш 2 утушка чейин болот жана 2 же 3 кармашуудан турушу да мүмкүн. Ушул оюнду биз деле ойногон эмеспиз, бирок чынын айткандачы, бирок кызыктык да, жакшы оюн экен. Бүгүндөн баштап азыр эми ойноп көрөбүз ал оюнду. Мына башталган жатат. Күчүбүздү сынап көрөбүз азыр беребиз. Бөлөк оюндардан күрөштөн күрөшүп жүрөбүз өзүбүз негизи. Күрөш бул кыргыз элинин улуттук оюну. Балбандарыбыз тойлордо, майрамдарда атайын ушул күрөш оюнунун жардамы менен өздөрүнүн күчтөрүн сынап көрүшкөн. Бүгүнкү салтанаттуу иш-чарабыз дагы ушул күрөш оюну менен уланууда. Күрөш байыртадан эле кыргыз элинин сүйүктүү оюндарынын бири. Күрөш оюнуна жаштар да, чоңдор да катыша алат. Көбүнчө эл чогулган той тамашада, ар кандай жыйында балбан күрөштүрүшкөн. Күрөштө жеңген балбандарга байге берилген. Кыргыз эли эзелтен эле бабаларды даңазалап, алардын атын муундан муунга өткөрүшкөн. Оюнчулар жашына, салмагына, күчүнө жараша топтолот. Ар бир топтогулар өз-өзүнчө жаатка бөлүнүшөт. Калыс аларга кыргыздын коюн колтук алышып күрөшүүсүнүн ыгын түшүндүргөн соң оюн башталат.
урматтуу эле көрүүчүлөр, бүйүр кызыткан делебе козгогон кыргыздын кыз кума оюнуна назарыңыздарды бурабыз. Аз самдан кийин менин артымда келаткан кыз жигиттин тамашалуу оюнуна күбө болосуздар. Канакей, кеттик. Кыз кумайга 2 жуп катышты. Жергиликтүү улан кыздардын бүйүрүн кызыткан оюн көпчүлүктүн көңүлүндө болду. Көчүү фестивалынын алкагында ушул Арашан айылынын көкбөрчүлөрү улак тартканы турат. Кыргыз касиетинин өрнөктүү, өзөктүү бир түзүлүштөрүнүн бири бул сөзсүз түрдө күч, каруу талап кылган оюндар. Көкбөрүнү жөнөкөй оюн катары сезгендер да бар, бирок дагы бул кыргыз жоокерин, кыргыз мырзасын жоокерликке, мырзалыкка, чыныгы жигиттикке тарбиялоо өнөрү деп жакшы билебиз. Мына ошол касиетти, кайткан касиетти кайрып келе турган оюндарыбыз арбын болсун дейли, ойночу адамдар да арбын болсун деген тилек менен назарыңыздарды ушул көкбөрүгө бурабыз. Чу. Бул көкбөрү оюнуна жалпы 4 команда катышты. Алар Татыр, Чуңкурчак, Арашан командалары жана курама топ болду. Айлампа түрүндө өткөн бул оюнда Чуңкурчак командасы жеңишти камсыз кылды. Мурастарын, тарых таржымалын, нарық нускасын сактап, улуттук баалуулуктарды жайылтуу максатын көздөгөн майрамдык салтанатыбыз өз соңуна келип жетти. Кылым карыткан кыргыз элибиздин улуу көчү улана бермекчи.